Бардыңыздарга салам. Каналга кош келиңиздер. Мен бүгүн сиздерге өзгөчө салатты көрсөтөм. Салаттын аты кырсылдак. Бул салатка эмнелер керек делет? Картошка, жумуртка, бадыраң, кукуруза, жүгөрү, кургак жүгөрү, бул жактан консервированный жүгөрү жана жарым колбаса. 100 грамм колбаса. Сыр керек делет. Эми биринчиден биз картошканы теркадан өткөзүп алабыз. Мынтип картошканы теркадан өткөзүп алдык. Эми кызарта кууруп алабыз. Мынтип картошканы кызартып кууруп алдык. Колбасаны тегерек кылып турап алабыз, андан кийин соломка кылабыз. Эми мындай кылып соломка кылып турап алдык колбасабызды. Эми бадырыңды дагы ушундай кылып турап алабыз. Бадырыңды дагы соломка түрүндө майдалап кесип алабыз. Эми сырды терканын чоң тишинен өткөзүп алабыз. Сырды теркадан өткөзүп алдык. Эми жумуртканы дагы терканын чоң тишинен өткөзүп алабыз. Мынтип жумуртканы дагы өткөзүп алдык. Эми катмар менен тизе баштайбыз. Эми биринчи катмарга кукурузаны салабыз. Кукурузаны салып алдык. Жүгөрүнү. Андан кийин майонез. Эми майонезди үстүнө куюп алабыз. Андан кийин картошканы салабыз. Картошканы салып алдык. Эми азыр майонез салбайбыз, кукурузаны салып алабыз. Беш кашык. Эми майонезден сыпабыз. Андан кийин колбасаны салабыз.
Эми дароо майонез сыйпабай туруп колбасаны салабыз. Бадырыңды салабыз колбасанын үстүнөн. Эми майонезден төгүп алабыз. Эми сырды коебуз. Дагы майонез. Эми майонезди алабыз. Майонезди алабыз. Эми жумуртканы салып алабыз. Майонезди. Мынакей кырсылдак салатыбыз дагы даяр болду. Сиздер да жасап көрүңүздөр. Видео жакса жазылып кетиңиздер, комментарий калтырыңыздар.